Саламатсыңарбы биздин урматтуу көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, YouTube колдонуучулар, биздин Нуржанов подкаст YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, Кыргызстандагы алгачкы волейболный подкаст. Жана бизде конокто Роза Расулбек кызы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алыңызбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Суроо бере берейинби? Баштайлы да? Уруксат. Роза Расулбек кызы деген ким? Ал кайдан келген? Эмне болгон волейболист? Мындай өзүңүздү ээн эркин тааныштыра кетсеңиз. Көп сурайт да, мен сиздин TikTok'та көрдүм. Роза кайчылыксың? Кайра экөө кирет. Кайчылыксың? Каяктан болосуң? Кайра айтып, ошону ушак айтып койчу. Мен кырып көрүп алабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мен Ош областынан болом. Ноокат районунан болом. Өзүм 2005-жылкымын. Башка суроо кылады болсоң. Апам болсо Каракулжадан. Ошол. Жакшы. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 4 тууганмын. Эң улуубуз эжем, андан кийин агам, андан кийин мен, анан кечүү иним бар. Ошондо ортончу кыз болуп кеткенсиң да? Жакшы. Азыркы учурда кайсыл университетте окуйсуң? Кайсыл багытта? Азыр мен Политех университетинде 3-курста окуйм. IT багытында окуйм. Буюрса кийинки жылы бүтөйүн деген ниеттен. Сиз эң алгачкы клубуңуз Улар, Уларга канча жашыңызда, эмне болуп волейболго келип калгансыз? Башынан баштап айылдан ойноп баштадыңыз беле же шаарга келип ойноп кызыгып калдыңызбы? Ошол жөнүндө элге кененирээк маалымат бере кетсеңиз. Мен башында 13 жашта болчумун. Байкем болсо баскетбол мен машыкчу. Байкемдин ийгиликтерин көрүп, Өзбекстанга барып, Бишкекке барып, ар жакта да ойноп келип, жерди көрүп келгенде мен суктанып болчумун да. Андан кийин мен дагы ушу спорт менен кетем деп ниет коюп, анан байкемден сурадым. Кантип мен кайсыл тренировкаларга жазылсам болот, машыгууларга жазылсам болот, кайсы агайлар бар деп баскетбол боюнча баштагам. Бирок баскетбол боюнча кружоктор жок болуп калып, мен волейболго келишиме туура келди да. Ошто ЖШ деген школа бар, спортивный школа. Ошол жакта Тыныбек деген, Шеров Тыныбек деген биздин сыймыгыбыз, агайыбыз бар. Агайга салам. Ошол агай башынан баштап мени үйрөтө баштаган. Мен башында ошол волейболго келчү эмес. Бир жума ошол волейболдо ошо көрүп, тренировкаларга катышып, мен кызыгым аябай күчөп кетти да. Андан кийин тренировка кылдым, андан кийин карантин болуп кетти. Карантин учурунда тренировкалар жок болуп, сабактар жок болуп, эмне кылышымды билбей, мен Ошму университетинин жанында биз жашайт болчубуз да. Ошму университетине таңга маал эртең менен саат 5-те туруп, кросс чуркаган барчубуз. Эч ким жок, өзүм топ алып алып, өзүмдүн жанымда күчүгүм бар болчу. Даймон деген. Ошону жетелеп алып, барып кросс чуркап, андан кийин ошол жакта өзүм эле тренировка кылып, андан кийин бир 2-3 жума өткөндөн кийин элдер кошулуп, мен кросс чуркап бүткөндөн кийин, мен баягы топту баштагандан кийин мен кошулуп ойношчу да аларчы. Ошентип карантин бүткүчө чейин ошентип жүрдүм. Карантин бүткөндөн кийин андан кийин школьный лига башталды. Школьный лигада андан кийин оюнду көрсөтүп, ошентип өзүбүздө ошо ЖШда чыккан Оглай деген эже бар болчу. Клубка чакырып калды бизде. Ушундай клуб бар, если каалооң болсо келип ойноп көр, Бишкекте болот тренировкалар деди. Мен ата-энемден сурашым аябай кыйын болду, бирок ата-энем акырында макул болду. Бир жумага барып кел, макул, катышып көр кызым деп жооп беришти да. Келдим бул жака Оглай эже менен бул жакта келип тренировкаларды кылып, анан кийин биринчи чемпионатымды ойноп бердим. Ошондон кийин анан Улар клубуна кирип калдым. Исмат агайдын колуна түшкөн экенсиң. Эң биринчи, эң алгачкы. Азыркы ойноп
кече жакында жаңы жылдын алдында, жаңы жылда да ошол жактан тосуп келдиң, менимче Монголияга барып. Анын улуттук лигасында ойнодуңбу же улуттук лигасында командада турабы? Улуттук лигасында команда. Кыргызстандан сен эле жалгыз бардың ошол жака легионер болуп, башка мамлекеттерден да келдиби? Ооба, башка мамлекеттерден да келди. Мисалы үчүн, Кубадан 2 кыз жүрдү, Америкадан келген кыздар бар, Япониядан, Кореядан келген кыздар бар экен, Россиядан да келишти. Дагы бир башка өлкөлөрдөн келишти. Ал жака барып калганыңа эмне себеп болду? Эмне аркылуу болуп калды? Кандай болуп барып калдың Монголиянын? Кандай болуп, эмне себеп болуп калды ал жака барарга? Же бирөө чакырды, кандай келишим менен бардың? Ошону кененирээк айтып берчи, элге интересно да бул. Мен башында пландарым деле жок болчу. Бул экинчи модульга өзүм да сабактамын да, экзаменге да 2 жума калганда, мен модульга 1 жума калганда мен только сабактар менен ойлонуп аткам да, тренировкаларда кылып. Андан кийин бир убакта эле пятница күнү ошол кеч тренировкадан келип, өзүм эс алып эметип атсам, федерациянын генеральный секретары жазып калды, Кылыч Сарбагышев. Ушундай приглашение келип атат Монголияга, деди. Сен мага эртеңкиге чейин жооп бер, деди. Мен андан кийин өтө кеч жазды. Эртеси күнү андан кийин эртең менен английский курска бардым. Английский курстан чыгып, тренерлерге чала баштадым. Дордой клубунун тренерлеринечи 3 тренерге тең чалдым. Биринчи Марат агайга чалдым. Марат агай ушундай болуп атат, Монголияга чакыруулар болуп атышат, бирок мен Кубок президентаны мен ойной албай калам. Ушу туура түшүнүңүздөр. Мен дагы Монголияга барып жакшы опыт алып келейин, агай. Опытты бул жака деле деп, может таратып калат, мүмкүнчүлүк болот деп, ушинтип ойлоп, андан кийин экинчи тренерге да чалдым, үчүнчү тренерге да чалып, ушундай болуп атат дедим. Андан кийин макул дешти аягында. Кое бергиси келген жок, чын айткандачы. Кубок президента дагы биз үчүн аябай маанилүү оюндардын бири болчу да. Ошентип воскресенье күнү эртең менен саат 5-те чыгып кеттим. Бир күн ошо суббота күнү мен кийимдерди чогултуп, воскресенье эртең менен саат 5-те жолго чыгып кеттим. Ушул мисалы сен модульга даярданып аттың дедиң го. Ошондо мисалы сага кандай болот? Мына эки жака выездке чыкканда университет тарабынан колдоо болобу, же туура жагынан түшүнөбү, же кайра келгенде экеселеп сыгып сенин мындай болуп кеттиң, сен андай болуп кеттиң деген, университетте мугалим ар түркүн ар башка да. Ушундай учурлар болобу, же туура түшүнүп, бул биздин Кыргызстандын сыймыгы, роза деп мындай сыймыктанып турушабы, же наоборот кайра сен сабагың убагында бүтүрбөйсүңбү деп кайра неме кылышпайбы? Эми кандай десем, кээбирки адамдар түшүнөт, кээбирки эжекелер түшүнөт. Мисалы үчүн мен выезддерден кетип калсам, менде освобождение болот да, документтер полностью болот. Кээбиркилер түшүнөт, кээбиркилер түшүнбөйт. Мисалы үчүн мен выездден келип, если ведомость жабыла элек болсо, мен бардык предметтерим ошентип Монголиядан келип бүтүргөм да. Бардык задание, берген заданияларды аткарып, еще экзамен дагы сдавать этип жүргөм да, тапшырып жүрдүм. Бирок азырынча бир аз бир-эки предметтен эжекелер кыйнап атышат, бирок буюрса дагы комиссионный экзамен тапшырам. Хотя ведомость жабылса деле, бирок деканаттан ошо жардам сурап, мага ачып бериңиз, мүмкүнчүлүк бериңиз, экзамен тапшырайын, мен билем бул предметти, үйрөндүм, окудум деп ушинтип сурандым. Могу жакында эле Айтурган менен Шри-Ланкага барып келдиңерби? Кум үстүндө волейбол, олимпийский немедеги вид спортта. Ал жакта эмне турнир болду? Канча мамлекет катышты? Канча команда болду жалпы? Канча жолу оюн көрсөттүңөр? Ошол тууралуу кененирээк айтып өтсөң. Шри-Ланкадагы оюнда бул Азия чемпионаты болчу, Орто Азия чемпионаты болчу. Кум үстүндө волейбол. Ал жака 5 мамлекет катталган болчу. Ал жакта 9 команда болду кыздардан. Балдардан 10 команда болду окшойт. Кыздардан ошол 2 команда Казакстандан, 3 команда Шри-Ланкадан, 1 команда Бутандан, 1 команда бизден.
жана Мальдивы аралдарынан келишти. 2 команда ошол менен 9 болду. 9 команда. Жыйынтыгында канча оюн көрсөтүп, кандай болду? Жалпы турнир. Биринчи оюн биз Шри-Ланка менен ойнодук. Биринчи командасы менен алар менен жакшы эле күрөштүк, бирок акыркы 3-чү партияны ийгиликсиз болуп калды да. Андан кийин биз Мальдивы аралдары менен ойнодук. Аларды 1-1 болуп, 3-чү партиясын биз ийгиликтүү аяктадык. Андан кийин кайра эле Шри-Ланка групповой ойдон чыкканда биз экинчи болуп чыктык. Экинчи болуп чыкканда биз Шри-Ланканын экинчи командасына түшүп келип калдык да, ошолор менен ойногондо биз жеңилип калдык. Андан кийин акыркы оюнубуз Казакстандын биринчи командасы менен болчу, ошол чемпиондор менен. Алар менен дагы жакшы баштап келип, бирок аягында ийгиликсиз болуп калды. Анан Монголиядагы оюн жөнүндө айтсак, Монголияда сен барган учурда биздин Оңол байке да барды, Монголиянын чемпионаты, ички чемпионаты. Ошол Монголиянын чемпионаты менен Кыргызстандын чемпионатынын эмне айырмасы бар экен? Деңгээли жагынан болобу, же оюнчулардын оюнунан болобу, кандай эме айырмаласак болот аны? Деңгээл кандай деңгээлде экен, бизден эмнеси өзгөчө, же бир жери бизден ылдый болуп калышы мүмкүн, бир жери өйдө болуп калышы мүмкүн. Ошону жалпы жонунан кандай неме кылып салыштырат элең? Монголия менен Кыргызстандын ички биринчилигин. Монголияда ошол ар бир команда профессиональный команда болуп жакшы карашат экен да. Үстү жактан жакшы карашат экен. Вот федерациядан, мисалы үчүн мамлекет дагы жардам берет окшойт. Ошол бай кишилер дагы келип ушул командаларга жардам берет экен. Мисалы үчүн бир компаниянын командасы болот экен. Аларда еще бизге окшош бир тренер эмес, көп тренер, мисалы үчүн бир тренердин помощниги болот, менеджери болот, андан кийин массажист болот, врач болот экен, статист болот. Ошондой профессионально карашат экен да. Бизде деле мисалы үчүн ошентип карашса болмок, бирок баары бир мынтип акырын келебиз да буга, иншалла деп ойлойм. Бизде болсо ошондой эле игроктор, ошол деңгээл жагынан ошондой эле игроктор, бирок поддержка жагынан жакшы поддержка беришет экен. Жакшы карап, мындай залдары бар экен, мисалы үчүн стадиондору. А бизде мисалы үчүн Кыргызстанда волейбольный эме жок да, стадион жок. Аларда ошол стадиондор, залдар чоң, деп поддержка жагынан, мындай оформление жактарынан деле аябай жакшы эметишет экен. А бул буга чейин Кыргызстан кыз келиндери курама командасы U20, U20, андан кийин дагы бир общий Кыргызстандын улуттук курама командасы дагы бир жолу барып оюн көрсөтүп келдиңер. Ошондогу мен сурайын дегеним, мага кызык болду. Мен ошондо үйдө отуруп, түз эфирден көрүп отурдум да. Көрүп отурган финалда ойноп атты. Финалда бир партия отуруп койгондон кийин сени Кылыч байке чакырды да. Өзүнө. Ошону тартып калыптыр оператор. Мен ошону антип кулаңа бир нерсени шыбырады, бир нерсе деди да. Анан ошондо сен барып анан ойнодуң да. Ошондо сага Кылыч байке эмне деди, мага кызыктуу ошол. Мага лично өзүмө кызык, муну чыгарбайм деле просто. Ушул жерде кесип алам да. Эмне деди сага? Эсиңдеби ошол? Финалда мындай. Дум угулбайт. Короче, монткени көрдүм, а сен келдиң чуркап. Муну эңкейтип бир нерсе деди да алчы. Башында эле ошо Кылыч байке бизге мынтип жакшы поддержка берет да, мындай мотиватор адамдар болот го, ошондой да. Бизди урушат, бирок мынтип прям мындай мотиватор катары урушат да. Мынтип ал урушса биз мындай эме болуп кетебиз да, өзүбүзгө уверенный болупчу. Анан кийин мага келип айтты, потому что решающий игрок мен болчумун да ал жердечи. Мен башка мынтип тартып кете ала турган эч ким жок болчу. Мен өзүмө мынтип ойгоно элек болчумбу, Кылыч байке көрдү, мени чакырды.
Роза деди, сен эмне кылып атасың деди. Сен эмнеге бул жака келдиң? Сен ким үчүн ойноп атасың деди. Сени биздин Кыргызстан карап турат деди. Бул оюнуң эмне деди. Буларга жеңилсек болбой калат деп анан сен Кыргызстандын намысын коргош үчүн келдиң. Ошону кыл деди да. Ошону айткандан кийин анан биз кыз келиндерге мисалы сен волейболисткасың да. Багы Кыргызда багы бизде айыл жеркесинде кыздарга негизи ай сени кыз киши деп коет. Сага ойногоң болбойт муну деп үйдөгүлөрдөн мындай болду беле. Эми башында мисалы үчүн ийгиликке жеткенге чейин апам кызым окуу эле жакшы болот. Спорт эми мындай экинчи катары кылып, экинчи план кылып койсоң болот деди. Бирок окууну эч качан таштаба деди. Апамдын сөзүн уктум. Бирок эки жакты тең алып кеттим деп ойлойм. Бирок чынында эле бирок спорт нестабильный да. Мисалы үчүн бир травма алып калсаң, сложный травма, Кудай сактасын, сложный травма алып калсаң, бул өтө чоң оор иш да. Сен ошол травма деп жаракат деп айтып калдың, ошо Монголияда ойноп атканда залезке кирдиңби, сетканын астына кирип кеткен. Ошондо баягы ооруган бутуңдун үстүнө дагы түштү. Жал бут эмес беле? Оң бутуң түштүбү? Оң бут менен түштү. Оң бут менен түштү. Мисалы сен Кыргызстандан кайрып алганда, сен акыркы жолу залдан, тренировкадан кайрып алганда, сен ошону 15 күндүк восстановление кыласың да. А сен ошол Монголиянын немесинде ойноп, кайра 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин Роза кайра ойноп жүрөт да. Кандай болуп кетти ошол? Ал жакта ошол баары жакшы карайт бекен, эмнеси? Эмне болуп? Кантип айыгып кеттиң? Ал жаракат оор болду, жеңил болду? Просто сен ушундай яркий моменттердичи, мындай кишинин боорду ооруткан эле близкийге салып кое бересиң да. Көп жата бересиң. Бул жакта мындай болуп кетти. Мен башында ошол 2024-жылы 30 октябрда тренировкада тоо жок эле оң бутумдун кайрыгамында өтө катуу кайрылган. Эмне кылып кайрыдың? Блокко чыктым, ортого 6 игрок, эки жак сетканын эки тарабынан келип 6 игрок секиргенден кийин мен бутуму абайлап алысыраак секирсем көрсөң аркалардын буту кирип кеткен экен мен жактачы. Андан кийин мен бир путка түшкөндөн кийин экинчи путтагы бирөөнүн экинчи путу жанында туруп калабы, ошого да кайрылып мен бутум көп эле жылып кеттир да. Сөбөктөрү жылып, ошол связкаларым повреждение болуп, ошо надрыв болуп кеттир. Ошол менен аябай көп жүрдүм. Эң сложный травма ошол болду да. Оюнум жакшы жүргөн кезде болду да. Андан кийин Мальдивага чейин сол бутум кайрыдым. Ишилип мен көргөнү 3 жолу бутум кайрыдым. Бирөөнү тренировкадан, ошо Мальдивге чейин Монголиядан кайрыдым. Мальдивага чейин бутум ошол Монголияда кайрылды да. Мен буга чейин тейп деп келип аткам да, ошол Монголияда пробка аябай көп экен да. Биздики жакшы экен анда. Биз оюн үчүн үйдөн болсо 2 саат мурун, 2,5 саат мурун чыгат болчубуз да, оюнга барыш үчүн. Оюнга 2 саат мурун барыш үчүн биз 2,5 саат үйдөн эртерээк чыгат болчубуз да. Пробка аябай чоң болчу. Анан ошол күнү бир 10-15 мүнөткө кечигип калдык да. Анан бутум тейптеп деп фиксация кылганга жетишкен жокмун. Ошол күнү келип башка командадагы кыздын дагы буту кирип кетип, мен дагы блоктон анын үстүнө түшүп калып, ошентип сол бутум кайрылды да. Сол бутум кайрылып, ошол күнү бутум кайрыгандан кийин эле врач чуркап келди дагы мен бутума ошо спрей сүйкөдү, чачты. Чачып андан кийин мен игроктор көтөрүп чыгышты. Мен ойлодум эле, чоң Кудай сактады, бирокчу менчи ойлодум эле ушу оң бутумдай болду окшойт депчи. Андан кийин заменде отуруп ошол босс дагы келип калды. Биздин шефибиз келип, ошол спонсорубуз келип карап, бутуму карап, эмне болду, андай мындай деп карап эметип атты. Первую помощь оказали. Андан кийин ошол күнү мен ойлогом, алып барышат го депчи врачтарга, бирок эртеси күнү врачтарга бардык. Мындайча айтканда түнү мен уктай алган жокмун.
сол бутум ооруйт. Бирок Монголияда ошол процедуралар аябай эффективный экен да. Биринчи күндөрү больницада аябай өкүрүп ыйлап аттым, чын айткандачы. Потому что мен бутум кайрылды да өтө катуу чоюлуп кеттир. Баягындай ударно-волновая техника деп коет, ошол тезирээк мынтип эметет да, восстановление кылат. Именно ооруп аткан жерлерге кылай эле тезирээк восстановление болот деди. Ошону чыдайсыңбы деп сурады, мен чыдайм дедим. Биринчи күндөрү өтө катуу ооруду да, ошол ток менен ургандачы. Андан кийин 3-4 күндөрү уже көнүп калдым да. Көзүм жумуп эле эметип алып кояттым да. Эми Дордойго келели. Дордой жөнүндө сүйлөшөлү. Азыр Дордойдон ойногону канча жыл болду Дордойго? Өзүм да эсимде жок. 3 жыл. 3 жыл болуп калды окшойт. 3 жыл болуп калды. Мындай силерде болот да, волейбол ойногондо бир сонун бир жеңиш болот го, же бир жеңилүү. Эсте калган оюнуң барбы? Мен ушул оюнду вообще унута албайм. Такыр эсимен чыкпай койду. Балким жеңилген оюнуңбу, жеңген оюнуңбу? Ушу Дордой менен. Эсте калчу оюндар айта албайм. Баардык эле оюндар эстейм. Кыргызстан менен ошол эсте калган оюнуң ушул Мальдив аралдарында биз болгон эмоция, тарыхта биринчи жолу болуп эметкенде. Сонун тарых болду да. Аябай чындап айтканда мен бизде деген силерде саат канча болду билбейм ошол убакта. Канчада болду? 1 саат алдыда болсо керек эле. Силер 1 саат алдыда. Эсимде жок. Дебиспи? Эсимде жок ошон. 1 саат нары берсе? Мишылып мен түнкү саат 11-12 чейин көрдүм го дейм. Анан ошондо баягы команданын бүт баарына ыйлап алса ошол убакта. Ошондой бир кубангам да, мен просто бул волейболду кандай десем, бир кичинекей болсо да бир жерин өнүктүрүүгө болгон кичинекей салымым го. Мен ушуну билесизби, сага башында айткам, мен ушундай подкаст ачайын деп атам. Эң биринчи сага айткам да ушуну. Айтканда, "Ой, Мырзабеке" деп турушты. Ошол ушундай кылып ачып, аябай күттүмүш подкасттычы бирок. Анда жакшылап сүйлөшөлү эми. Эме үйдө 4-5 бир туугансың. 4 бир тууган. 4 бир туугансың, 2 кыз, 2 эркек. 2 эркек. Эркек. 2 эркек. 2 эркек. Байкең той болсу дегенди сен сонурда айткенсиң, Аларда мен көчүрүп алгам, подкастка кошкум мен. Роза жакшырды айткен, арыз аттымды. Сен тойго чакыргыла да болсоң. Тойго чакыргыла $200. Буюрса, келечекте кандай пландар бар? Волейбол менен аягына чейин кетип, андан ары окутуучу, тренер болуп кетмейби, же өзүңдүн окуп жаткан кесибиңди аркалайсыңбы? Кандай десем, волейбол мага көп нерсе белек берди да. Кудайым ушул мага волейбол деп эметип, мен атым чыкты, Кыргызстандын намысын коргодум, мамлекетти көрдүм, жерди көрдүм. Мен бул спорт менен иншалла өмүрүмдүн аягына чейин кетем деп ойлойм. Бирок мен өзүмдүн окуган профессия менен алып кетким келет. Ошол IT тармагы менен кетким келет.
бирок волейбол жагынан деле волейбол мисалы үчүн азыр жакшы болуп атат да мен үчүнчү мамлекетти көрүп элди көрүп жерди көрүп жаш мезгилимде элечи ошого экөөнү азыркыдай эле кылып тең эле алып кетем деген үмүттөмүн. Андан дагы ошо Мальдив аралдарына барып келгенден кийин ошол жактын да клубунан чакыруу түштү. Калп айтпасам Айтурган экөөң кылбаганың жок экен да. Ал да келип жана чыгашын айтып кетти да. Роза экөөбүз ушундай депчи. Ал жакта ошол Мальдив аралдарынын ички чемпионаты кандай таристе жүрөт экен, бизден эмне айырмачылыгы бар экен алардын? Тактика жагынан болобу, техника жагынан, физика жагынан, деги эле волейбол тармагында алардын өнүгүү жолу кандай экен, сен байкаганың, биз деле ушундай кылсак болот турбайбы деген нерсе болду да иштечи. Ошол нерселер менен бөлүшсөң. Биз ал жакта ойноп жүргөндө алар дагы командасы эми өнүгүп келип атат да. Буга чейин поддержка дагы жок болчу аларга. Азыр волейбол федерациясынын клубу президенти ушул жакшы поддержка берип, азыр өзүнүн сборныйларына, өзүнүн клубтарына жакшы поддержка берип, мындай мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат да аларгачы. Биздикилер дагы мисалы үчүн азыр өнүгүп келип атабыз да, биз делечи волейбол кыйла өнүктү бир акыркы 2 жылда. Деп айтыласың. Деп айтылам да. Анан ошол президент Мальдив аралдарынын президенти, федерациянын президенти мага келип айтып калды да. Сиздерге эмне жардам берди деп мен сурап көрдүм. Сурасам мага бир тренер келип дейт, врач именно ошол командама врач керек деп айткан болчу. Ошого врач алып келип, врач менен да консультация алып, ошол ал дагы 30%ке кошту биздин эме оюнубузга деди да. Эми буюрса дагы өнүгөбүз деп айтты. Ошол бирок оюндары буга чейин Мальдив аралдары андай деле жакшы ойношчу эмес да. Мен оюмчачы. Бизден бир аз ылдыйраак болчу да. Бирок азыр эми теңделип келип атат да. Акырын уже бизге жете келип атат. Кыргыз волейболунда Роза Расулбек кызы деген ат же мындайча айтканда кыргыз тили менен айтканда аябай мындай жакшы жайылып кетти да. Кыска жылда. Мурда сенден мурда ойноп жүргөндөр азырдын аты анча мынча. Мен мисалы мен деле тааныбайм да мурда ойноп жүргөндөрдүчү. Мен ушул азыр ушул жерден айтып коем подкастка. Мен волейболго ушул кыргыз волейболуна федерацияга иштеп калган да, себеби өз алдынча волейбол тартып кызыгып контент тарткым келген себеби мен университетинен тарткам да. Физкультурныйдын алдынан кетип баратып дуң деген үн чыкты да, топ болот деп кирсем политех менен кына ойноптур. Селя, Оглай, дагы бир кыздар бар экен, салам алейкум. Аларды мен кийин тааныдым. Мен экөөңдү тааныдым да. Мен ошондо сени да тааныбайт болчумун, чындап айтайын. 4-номер кийип. Мен колумда ушундай камера бар. Ушундай камера менен тартып мындай эле анан жөн эле чыгарып коеюн дедим. Деп ошону чыгарсам, сенин аккаунтуңду билбейм да мен. Жок да, анан чыгарсам эле элдер отметка кыла баштады ужечи. Бир түштө киргизип туруп кечинде кирсем 47 000 болуп кетиптир. Андан кийин кирсем 60 000 болуп кетиптир. Ушундай кылса болот турбайбы, көрөт турбайбы эл волейболду деп анан өзүм эме кылып Нурселияны тарттым. Андан кийин уже өзүм кызыга баштадым да. Ушинтип контент жасаса болот экен. Анан ушинтип тартып калдык. Анан муну менен чектелип калбайын деп мына ушинтип кичинекей болсо да студия ачып силер менен жакындан таанышып, эл менен тааныштырып, элдин ортосуна, эл менен волейболчулардын ортосуна көпүрө болоюн деген таризде кичинекей ушундай атка жеңил тайгачак. Ушунча кылып бергениңизге дагы Алла ыраазы болсун. Биз үчүн билбейм, подкаст дегенчи биз вообще оюбузда дагы жок да сизге ушинтип
Сиздин фантазияңыздар менен волейболду болушунча өнүктүрүп атасыз. Ошого чоң рахмат. Ошо волейбол федерациясынын атынан, ушул баардык болельщиктердин атынан ушул Мырза байкеге чоң рахмат да. Сиз кылбасаңыз мындайды эч ким кылмак эмес да. Анан менде бир мындай эми волейболдон тышкаркы суроолор. Мындай балким жеке жашооңодур, балким сенин кызыккан нерселер бардыр, ошол тууралуу суроо. Волейболдон башка дагы кайсыл спорттун түрүнө кызыгасың? Кайсыл спорттун түрү сени кызыктырат волейболдон башка? Эми баары эле баягы мен кечке эле суу иче бербейм да. Кээде чай ичем. Ошол сыяктуу. Кайсыл спорттун түрүнө кызыгасың башка? Мен өзүм дарыянын боюнда жашачумун. Эшикти ачсаң эле 3 метрден кийин дарыя болуп. Сен Экинчи классынан баштап ошол Акбуран көпүрөсүнөн секирип эметип өзүм ошол сууга түшкөндө аябай сүзгөндү аябай жакшы көрөм негизичи. Азыр бир 2 ай болуп калды. Тяжелый атлетиканы да баштадым. Бирок эч ким билбейт бул жөнүндө. Мен билем. Сиз билесиз. Близкийимдегилерди баары билет. Вот. Тяжелый атлетиканы баштадым. Ата-энемдер да билбейт. Бирокчу азыр эми билет. Кеспей болду. Раза силерге айтпай. Бирок тяжелый атлетика дагы мага жардам берип атат деп ойлойм. Мен ойлодум, ошо Шри-Ланкага барганда ошо кум үстүндө кыйналам го деп, баары бир кумга кайра келгенде буттар ооруйт да, мышцаларчы нагрузка алгандан ооруйт. Бирок ушул выездде мен кумга киргенде деле, мисалы үчүн менин мышцаларым ооруган жок. Ошо мен ойлодум, ушул тяжелый атлетика жардам берет депчи. Тяжелый атлетика агайын деле ушул буюрса чоң үмүт менен карап атат меничи, бирок буюрса результат көрсөтөм деген үмүттөмүн. Анан Роза, Кыргызстанда сен оюнун жактырып көргөн 5 мыкты волейболистка ким? 5 топ 5. Топ 5. Азыр жаштардан мен өзүм чогуу ойногон Айтурганды айта алам. Айтурган. Мото ти. Ошол буюрса ошол Сайкал деген кыз бар, 2008-жылкы бою узун. Ошол да Бишкекте ойнойт ал тоже. Ошого да аябай ишенем. Буюрса буга чейин ойноп келген Огулай жана биздин ушул убакка чейин биз менен чогуу жүргөн, бизди тарбиялаган Айдай деген эжеге чоң ыраазычылык ошондо кошом. Кадырова Айдай эжеге. Жана Нурселяны кошом. Чоробаева. Нурселяны кошом. Нурселя 5 ойунчу. Жана дагы бирөөнү кошуп койчу. Биздин Дордойдун капитаны Алена. Пасовщик. Ошо кошом. Балдардан сурай берейинби? Моюну жак көргөндөр бар да. Кыргызстанда сен үчүн эң мыкты волейбол ойногон жигит 5. Топ 5. Эң мыкты волейболист топ 5 ким? Сен үчүн? Мен Монголияга баргандачы, монголдор баары Оңол байкени айтышты да. Оңол байке десечи прям мындай эме. Оңол байке Кыргызстандын волейболун өнүктүрүп, ошо башка мамлекеттерге, Евролигага да көрсөткөн, Монголияга канчалаган ошол башка мамлекеттерге көрсөткөн биринчи эле Оңол байкени кошом. Андан кийин баардык эле болельщиктер билет. Нурмухамед байкен. Өзүмдүн Токтоев Нурмухамед байкен. Өзүмдүн байкем да дасы. Экинчи Өмүр байкени кошом. Өмүр. Тоже. Андан кийин Жамал байкени кошом. Мусаев Жамал байкени кошом. Жамал байке жок. Кыргызстандын сборной башын иштеткен, ошол элестетүү мүмкүн эмес да. Потому что связующий деген самый главный игрок да. Мотор команды. Андан кийин 5-чи кимди кошсом? 5-чи жаштардан
жаштардан көп эле чыгып атат. Ким ошо? Жантемир. Жантемир. Жаштар. Жантемир. Ошол анда Роза. Келип бергениңе рахмат, чоң рахмат. Сен да окууларыңа, иштериңе ийгилик. Биздин Мырза экем ушинтип кичинекей подкаст ачыптыр деп. Мен саат канча барам деп кайра жазып койгонуңа чоң рахмат, келип бергениңе. Анан менин эң акыркы суроом ошого жооп бер. Ушу мен биз акырын эфирди жыйынтыктайлы. Бул мен фишка суроом болуп калды. Фантастикалык суроо. Мындай меге анча мисалкында келет, бирок мындай эми ойлонууга жетет да. Сага ушундай бир миф, фантастика болуп, Алла Тааладан же Кудай тарабынан бир күч кубат берилди да. Ушул жашоодо жашап аткан же жашап өтүп кеткен кайсы бир адамга жолууга мүмкүнчүлүк берсе, кимге, анан эмне үчүн жолугат элем? Кимге, анан эмне үчүн? Мен үчүн аябай татаал суроо болуп кетти. Айта албайм. Ал суроого жооп бере албайм. Анда ушул жакта көрүп жаткан жалпы биздин YouTube'дан көрүп жаткан, телефон артынан, телевизор артынан көрүп жаткан биздин сенден кийинки өсүп келе жаткан сиңдилериңе, волейбол сүйүүчүлөрүнө, жалпы кыргыз элине болгон саламыңды жолдоп, анан эме кылып койсоң болот. Жакшы каалоо тилек айтып койсоң болот. Биринчи эле ыраазычылыктан баштайынчы. Нурзинбаке ушул Мен атым Мырза. Мен Нурдина. Sorry. Мырзабаке, ушул подкаст ачып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушул кыргыз волейболуна ишенип, ушунча эмгек кылып, ушул колуңуздан келген нерсе кылып атасыз да. Ал мотивацияны кайсыл жактан алып атасыз билбейм, бирок Кудайым сизди колдосун, Кудайым сиздин ден соолугуңузду берсин, ишиңизге ийгилик буюрса дагы көптөгөн ийгиликтерге жетесиз деп ойлойм. Буюрса биз дагы жардам беребиз. Урматтуу катталуучулар, сиздерге дагы ушул айта кетер сөзүм, ушул кыргыз волейболунун өнүктүрүшүнө, ушул бардык адамдарга, ушул Мырзабекелерге окшогон адамдарга жардам берели деп айтар элем. Ушул Мырзабекеге чоң рахмат. Буюрса Мырзабекени жакшыраак колдоп коелу. Менин өзүмдүн сиңдилериме, эжелериме, ушул Кыргызстандын атын чогуу коргоп келген оюнчуларга айта кетерим, баарыңыздарга ден соолук. Ушу Кудайым сиздерге ийгилик берсин, ушу баарыбызга ушу бейиш насип эткен болсун. Ыйманыбыз күчөтүп, ушул өзүңүздөргө ишениңиздер, ата-энеңиздерди баардыгыңыздар, ошо элибиз, жерибиз тынчылыкта аман эсен болсун.